Ассалаумағалейкум достар. Бүгін 12 май 2025. Досымдың бағына келетағыз. Бисмилля. Бұл баққа ақырғы жол қачағын кіргенім есімде жоқ. Камера көтеріп 4 жыл бі, 5 жыл бі мұрда тартып кеткен елем. Ошол бақты бүгін сіздерге контент қылып тартып берем. Мына жіптен неге мұны тартып қойған? Қанты ойлайсыздар, комменттерге жазып қойыңыздар. Сен үшін ушинтип жип менен гиласты бир жака каратып, күн батышка каратып тартып қойған. Бұл жерде досымдың бақар жана воловой сортундағы гиластары бар. Ар бирин мынтип жип менен тартып чыккан. Бисмилла басыйлы. Бышканга дагы 3-4 күн жел болса bir cuma vaqt kalıptı eğer. Bismillah. Son. Duyqan boya kayağında jiratkan. Ya, aleyküm. Assalamu alaikum. Kırmanga var aka. Досым қауарағаны келетем. Камераны тартып алып, ассалаумағалейкум. Досым денсаулық іштерің жақсы ба? Жақсысың. Чүйдеп кіргенде эле жип менен тартып атканыңды комментарийга жазууга деп келетем досым. Досым, мунун секретинде эмне себептен жип менен буяк карап тартып байлап койдуң? Буларды эми шамалдан бир жагга карап, маяктан катуу шамал болгондук үчүн буякка тартып койдум да. Анан суук кыштача суук шамал бүчүрлөрүн өлтүрөт экен да. Bu betide bütür onca çıkpagandığından men bu yoqqa ийип байлаган. Демек күн батыш жагынан бүтүр чыгарбайт, шамал бир жагына каратып удар коет экен да. Ошондой болду. Досым, монака караболдору турат досумдун жардамчылары. Куда кааласа түшүмдү качан сатабыз? Кааласа бир аптада пышпаса керек. Бир жумада куда кааласа пышат экен да. Сіздерге айтайын дегенім, досым бұл бақ қанша болып қалды? 2019-да. 2019. Бұйырса мұныкі 6-шы жалбырақ жазып кетіп өтеді. Бұл жерде да тамшылатып суғары менен суғарылады. Қадимки жөнөкөй эле турецкий ыкма менен болгон. Бир бақар, бир воловой тегилген. Онуке. Досымдың жардамчылары екен. Баяғы бақар чаңдаштырбай дегендерге келіңіздер. Бақар чындығында чаңдаштырбай досымдың бағынан көрөбүз. Досым бақар чаңдаштырабы екен, чаңдаштырбай екен. Мен көчөт алганда түсүнүп саткан, жакшы чаңдаштырат деп. Жакшы чаңдаштырат деп саткан. Анан шонун совети менен мен ушундай кылып эккенмин. Бирок жакшы окшойт. Башка жактарга караганда жакшы эле. Мына өзүгө эми токтон болот. Алар да бардыгы деле ушундай. Бакар жакшы экени, бирок чымчыктар койбойт экен. Соягы бар. Чымчыктан коргош керек. Мына досым бир жумада Куда кааласа кичине сабыр кылып чымчыктардан коргоп турсаң, Куда кааласа гилас кырманга жетет экенбиз. Мына жиптерди эмне деп ойлойсуздар мындака? Досым үйдө жатып алып мындака. Бул шырыңдайт экен. Баклашка ташты салып илип коеттар. Аралап жүрбөйсүң да. Аралап жүрбөйсүң, Бақарда өткөндө тартып жүргөнүбүздө негизи бақарда бая кошмок, коштук көп болот да. Сеникинде издеп таппай атам. Коштук болгон жерлери барбы? Бурасында бар, аз экен. Канча процент бар? 5%. 5%ке дагы жетпейт го дейм.
Пока мен издеп таба элекмин да. Бирок бар арасында. Арасында бар. Калибр канча болот экен? Канча болуп калыптыр? Мен тап көрбөдүм. 30га жетеби буюрса? Мен бул эndi эле 2-3 күн болду өзүң көрүп кызарып. 2-3 күндө эле уже карай баштады го. Эми салмак басат экен да. Мына чымчыктар ооз тийип баштаптыр. Биречин каралбады да. Бул бак деңиз деңгээлинен 1300 метр бийиктикте турат. Жүр досум, каерден кантип суу чыкканыңды көрсөтөйлү. Пас көрүнөт турган жерге барабыз. Бул мен аркадырдан бияктамын. Досум берки адырда экөөбүз эки адырда бак кылганбыз. Чынын айтыш керек, досум мага караганда бакты жакшыраак карайт. Мен көчөдө жүрүп бак караганга убактым жетишпей калат. Моюнга алыш керек. Мынакей ох. Мына түшүм иласты көтөргөндө мынакей көтөргөндө билинет. Эң алыс жерге коңгуроо. Мына вышка эмне? Бул картиниден аспан суу сепкен сүрөт. Мынакей. Тугандар бул жерде мынакей. Мына ушул кадимки жөнөкөй гана тамчылатыш коюлган. Келиңиздер эместерге бир сонун нерсе көрсөтөйүн. Азыр мынакей ылдый көрүнө турган дөң жерге чыктык. Дөң суу жерге. Суу мына ушул этектеги айылдан чыгат. Узундугу канча досун? 500. Узундугу 500 метр. Шланг 500 тонн. Бийиктиги 80 метр. Мынакей. Мына ушул сайдагы айылдан сууду алып чыгып, мына ушул жерге чыгат. Бир качка менен чыгат, а? Орел. 7 талыкпы же 6 талыкпы сеники? 7 орел. 32 шлангыда чыгат. Шлангын көрсөтүп коелу элге. Болгону мына ушул шланга менен чыгат, мына 32лик шланга менен. Мына ушул 1,5 гектар жердеги бакка жеткирип атат. Чындыгында насос тынат тынбайбы анча-мынча? Тынат. Бул бак баягы көрсөтүп коюш оңой эле да. Көрсөтүп коюш оңой эле. А бирок буга кеткен мээнет ушунчалык баягы моторун күйгөндө билесиң дейт го. Досум, каягы агызып сугарылат эле бу жерде? Сиздерге айырмасын көрсөтөйүнбү? Мына ушул 3 катар кадимкидей агызылып сугарылат. Канча күндө чыгат? Bir jogы 1 суткада чыгат. Бир жөөгү 1 суткада чыгат. А мына шлангадачы? Аягы. Секундта чыгат да. Секундта чыгат. Мынакей. Почти айырмасы жок. Мына бак деле, баягы бак деле айырмасы жок. Мына ушул этеги кадимкидей агызылып сугарылат. Болгону астындагы чөбү жакшы экен да буягы. Ыспарса бегип коет тур. Чөбү жакшы экен. Куртка каршы канча жолу дарыладың? 3 жол. Куртка каршы 3 жолу дарыланды. Мына эң көп салганы мына ушулар экен. Бахар. Бул сортторду тигип атканда бизге Түркиядан эми гана көчөттөр келе баштаган мезгил эле. Бул көчөттөр местный. Эң эрте бышар бахар деген сорт. Бир бахар, бир волой кошулуп тегилген. Бахар чаңдаштырбайт, же башка дегендерге мына ушул жыйынтык болсо керек мынакей. Бул эң жакшы салыптыр. Волой 3. Нәсе өтө жакшы. Бул даже ашыкча окшойт. Бу жерде башка чаңдаштыруучусу жок, а? Бу жерде башка 2 эле сорт бар. Барган сайын
баягы немеге жараша өзгөртүш керек окшойт. Эрте бышар сорт эгер элде көбөйө турган болсо, кичине чымчыктан коруганга дагы жеңилирээк болот. Азыр мына калибри мына ушунуку уже жетейин деп калыптыр. Күкүрт жок жаныңда? Жок. Анеки. Бул калибри кеминде 28 бар. Азыр чет мамлекеттен келаткан эрли сорттор, же свит сорттору. Ушундай 1300га чейин күнгөй жерде тамчылатып суугаруу менен кыла турган болсоңуздар, демек эртараак жетиштиргенге мүмкүнчүлүк болот экен. Азыр валовой 3-чү сезон баштала элек, башталганы калды. Bir күндө да буюрса дагы бир жуманын ичинде башталып калат. А бир жумада 50 сом базардан 100 сом арзан болсо дагы азыр 200-250дөн сатып атышат бахарда. Баасы ошондой болуп атат. Демек, ошол акчага сатып алса болот. Жылга бизде орто бышар, ортоңку зонага келгенде валойлар арзандап кетип атат. 100 сомгача түшүп кетип атат. Валовой аз салат, мөмөсү чоң болгону менен негизинен аз салып жатат. Досум, быйыл сенде валовоюң дагы, бахарың дагы жакшы экен. Меникинен жакшы экен сенде. Гилас жеп, маза кылдым. Урлукка көбөйт балдар. Башка жерде пышкан жок да азыр. Азыр башка жерде пышканы жок, туура. Биз дагы убагында Исраил чоң атамдыкка урлукка барат элек. Гиласын жеп кетпестен шагы менен сындырып көтөрүп кетет элек. Сеники сындырбай атышабы? Çekelerden bir aylan gideceğim. Onlardan çok bıraktı. Sen ылдыга карап кеткенде балдар буяктан терип кетет да. Бир 3-4 жыл мурда ушул бакты баягы чычкан, коёң кажып атканда кандай метод менен сактаганын да көрсөткөнбүз. Буюрса ошол методун дагы тартып чыгарабыз деп ойлойм. Досум, алманы сайып капкан коюп коюптур коёндоргочу. Алманы көрөткөн дагы коёң келип түшүп калат экен. Ошондой метод менен сакталган бакта ошол. Мынакей, Кудай кааласа. Ошол баягы биз кыялданган немеге келиппиз. Эми бу жерге сөрүнү кой досум. Көк чайдан дамдап алып кел. Шу бактын ичинде иш кылганча дам алып жата турган жер болуптур. Сиздерге эки нерсени көрсөтөйүн дегем. Биринчиси валовой. Чаңдашабы, чаңдашпайбы деген бакарга. Экинчиси ортоңку зоналарга дагы эрте бышкан сортторду тигип, жакшы акча кылса болот. Аныкы биздин жашаган жерибиз деңиз деңгээлинен 1350 метр бийиктикте. Ошол жерге дагы жакшынакай кылып гилас бактарды, эрте бышар сортторду кылса болот. Ушундай адыр жер. Наркы беттеги бак меники. Бул бетте досумдун багы. Мына ушул тоонун этегинде жасалып аткан бак. Бакты кылыңыздар, ойлонбоңуздар. Кече Руслан айтмакчы, качан көчөт эгишим керек деген суроого 7 жыл мурда эгишим керек эле деген сөз как раз ушул жерде экен да. Мына буюрса 6-чы жалбырак жылы кетиптир. Ойчу, ойлонгуча, табаккалчы. Шунчалык чаңдаштырат да, мындан артык кандай болсун эми. Меникинде мындай чаңдашкан эмес, менде бахар жок. Бахар бар чекеде азыраак. Ушунчалык чаңдаштырат. Камерага кандай чыгып атат билбейм, мен жүгүрүп эле тартып атам. Мөмөсү жакшы. Бир дагы жамгырдын көп болгонуна карабай,
жалбырактардын тешилип кеткени жок экен. Мына ушул 5-10 жалбырак бир гана ушундай мөмөнү жетиштиргенге күчү жетет. Тарт коелу. İçine taşты салып. Куда каласа колонка коебуз эми чымчыктарга. Баягы бахардан алысыраак тигилип калган жерлерде албай калган жерлер барбы? Жер ошолорду көрөлчү. Bu yerde bayağı bir katar adaş egilgen eкен da. 3 katar poloi болып қалған da. Aha. Ортасында бахар egilgen емес. Бахар жоқ жерде. Көрөлчү. Алмашып қалғанда мына мен мындан көрдім, мыналар үйде бахар да. Мына алып таста болуш керек еді. Мына. Катар ошол жерде бузулуптур, а? Шетте бузулган да. Катар эки бахар эгилип калыптыр бу жерде. Мен көчөттүгүдө айырмасы жок болгон да. Мына үчөө. Мыналарда караган болмени бар да. Бирок буларда бар. Мына биринчи бахардын алдында бар. Мынакы. Буларда бар. Мынанда азыраак, 1-2 та. Мынанда бар. Азыраак да бар. Азыраак. Кана. Бу жерде азыраак экен. Нарысына көрмө, анда şimdi сакырабыз. Мыналарда вообще жок да. Үчүнчүсү уже буча. Үчүнчү катар уже 20 метрге жетпестен. Уже жок. Эрде бирөө таап алдым бирок. Битте ките да. Баягыдай эле жок да. Чындыгында жок экен мына туугандар. Нарысына ham. Нарысына. Бул катарларда жок. Бар экен бир-экөө эле экен да. Жок экен. Чындыгында мына. Бахардан алыс тигилип калган жерлерде. Алага бардым, алага онун наргысы уже көп да. Келиңиздер. Эми жакындайбыз эми бахарга. Мында бул жерде бир аз бар экен мынакы. Бу жерде бар экен. Эми онан ол жакын. Эми мына бона мына туугандар. Бахарга жакын го, кара. Мынакы. Эми мына бахар. Демек, бахар дагы жакшы чаңдаштырылат. Мына туугандар. Буюрса бир күн жакшы Кудайым берсе, 3-4 күндө алдын терсе болот экен мына. Алдын терсе болот. 26-28 калибрга жетип калыптыр. Мына туугандар 1300 метр деңиз деңгээлинен бийиктикке жасалган бак. Канча тигилген досум? 5-ке 5 тигилген да. Ортосунда шаптоолу бар. Олар алынат да. Шабдаллар буюрса алынат. 5-ке 5 тигилген. Тамыры. Сары гилас. Тамыры сары гилас. Өтө бийик өсө турган сары гилас. Сары гиласта негизи түшүмгө кеч кирет деп айтылат. Бирок быйыл 6-жылы Воловойдо буюрса сатабыз. Ортодо шабдаллар алынса, Кудай кааласа 5-ке 5 бойдон калат экен. Мына туугандар, досумдун бир катар багын аралаганча сиздер менен мына ушундай сонун болгон гиластарды жедик. Эгерде ушундай эко бактан гилас буйртма беребиз дей турган болсоңуздар, номерин жазып коёмун. Сатып алсаңыздар болот. Доставка кылып берет. Эгер көбүрөөк болсо. Сиздер менен Багыстыр Кыргызстан каналы болду. Тынч аман болуңуздар туугандар.